Түрлүү түстөгү бул чемодандар Бишкек эркин экономикалык аймагында жасалат. Керектүү сырьёсу Кытайдан алынып келет. Даяр продукция таңакталып кампага жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө бул жерде 50 адам эмгектенет. Чемодан чыгаруучу компания 2017-жылы түзүлгөн. Даяр чемодандар Казакстан, Орусия жана Өзбекстанга экспорттолот. Ар бир өлкөгө айына 3000 комплект экспорттолот. Бул чемодандар абдан ыңгайлуу. Бул жерден күнүнө 600дөн 1000ге чейин чемодан чыгарылат. Пластиктин өзүн, башкача айтканда гранулдарды Кытайдан сатып алабыз. Эркин экономикалык аймагында кездеменин 2 түрүн чыгаруучу цех да бар. Тигүү өндүрүшүндө колдонулат. Материалдын биринчи түрү тыш кийимдерди, экинчиси жеңил кийимдерди жасоо үчүн керектелет. Айына 60 тоннага чейин кездеме өндүрүлөт. Дальше у нас будут еще строиться в дальнейшем. Биздин ишканада доблерин жана фрезилин чыгарылат. Азыркы тапта жаңы имарат курулду. 1 миллион 200 миң доллар инвестиция салынды. Азыркы тапта куруу иштери жүрүп жатат. Биздин өндүрүш кеңейтилет. Азыр биз жаңы ачылгандыктан экспортко чыгарылбайт. Келерки жылдан тарта Казакстан менен Россияга чыгабыз деп планыбыз бар. Цехтин дагы бир багыты бар. Таңактоочу желим баштыктарды чыгаруу. Бүгүнкү күндө бардык продукция жергиликтүү рынокко чыгат. Бул жерде 20 адам иштейт. Келечекте жумуш орундарынын санын 70ке жеткирүү пландалууда. Учурда Бишкек эркин экономикалык аймагында 318 субъект катталган. Анын 19 быйыл ишке киргени турат. Жалпы 2015 адам жумуш менен камсыз болгон. Эркин экономикалык аймактын жалпы аянты 340 гектарды түзөт. СЭС Бишкек өзү 3 территорияны камтыйт. Ал деген мына Акчий территориясы, азыр биз турган жер, бул жерде 203 гектар. НВЦ деп коет, мурдагы ВДНХ территориясы аякта 37 гектар, анан кийин Карабалтада 100 гектар аянтыбыз бар. 6 айда Бишкек эркин экономикалык аймагына тартылган инвестициянын көлөмү 6 миллион 30 миң сомду түздү. 2022-2026 жылдары инвесторлар тартуу боюнча программа кабыл алынган, инвестициялар тартуу боюнча жана ошондой эле мамлекеттик жана жеке өнүктөштүктү өнүктүрүү боюнча программа да кабыл алган. Ошондой эле азыркы учурда улуттук агенттик тарабынан көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле инвестициялык лот боюнча мыйзам долбоор даярдалып жатат. Бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймагында кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн аракет күч. Ошондой эле жумуш орундарын дагы көбөйтүү пландалган. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Кокулбеков, Ала Тоо 24.